Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Москвадагы массалык мушташ 2 кыргызстандык жоопко тартылды. Орусиянын Борбор калаасы Москвадагы массалык мушташтан 2 кыргыз жараны жоопко тартылды. Бул туурасында Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда 2023-жылдын 19 февралынан 20 февралына караган түнү Москва шаарындагы Люблинская көчөсүнүн номер 147-үйүндө жайгашкан Чудная долина аттуу тойкананын алдында 15 адам катышкан мушташуу катталган. Күбөлөрдүн айтуусу боюнча бул жарандар чогуу олтурушуп, чатакташып кетишкен. Жыйынтыгында коомдук тартипти бузгандыктары далилденген. Аймактык тартип сакчылары тарабынан коомдук тартипти бузгандык үчүн тажик, өзбек жана кыргыз улутундагы жарандар кармалып, аларга карата административдик чаралар көрүлгөн. Бул мыйзам бузуу фактысы менен Кыргызстандын 2 жараны административдик жазага тартылышкандыгын аймактык полиция бөлүмүнөн билдиришкен. Буга чейин Москва шаарында Орто Азия өлкөлөрүнүн жарандары ортосунда массалык мушташ чыкканы тууралуу кабарланган. Булак Назар Ньюс KG. Тажикстандагы жер титирөө Ошто дагы сезилди. Коңшу Тажикстанда катталган 7,13 балдык жер титирөө Ош шаарында дагы сезилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык бүгүн 23 февраль күнү саат 6:37 Тажикстандагы жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Бордову айылында 4,5 балл, Нора жана Эркиштан айылдарында 4 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бүгүн 23 февралда Тажикстанда очогунда күчү 7,13 балга жеткен жер титирөө болду. Булак Супер KG. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 февралда кыргызстандыктарды мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда төмөнкүдөй айтылат. Кымбаттуу мекендештер, сиздерди мекен коргоочулар күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул күндү салт болуп калгандай эле аскер кызматкерлери гана эмес, көкүрөгүндө мекен деген аруу сезим жашаган жамы журтубуз жалпы өлкө боюнча белгилешет. Биз бул күнү ата мекенин коргоодо курман болгон кыргызстандыктардын эрдиктерин даңазалап, аларды сыймыктануу менен эскеребиз. Ошондой эле азырда өлкөбүздүн тынчтыгын, бейпилдигин сактоого дайым даяр турган ардагерлерибизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын бардык коргоочуларына башыбызды ийип таазим кылабыз. Нечендеген кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарыхы мекенин жоодон коргогон баатырлардын айтып бүткүс эрдиктери менен коштолот. Алар ата журтуна берилүү менен ак кызмат кылуунун улуу өрнөгү катары бүгүндө, келечекте да кыргыз урпактарынын жүрөгүндө жашайт. Демине дем берип, күчүнө күч кошот. Бүгүнкү күндө элибиздин улуу жетишкендиги, өлкөбүздөгү туруктуулук, тынчтык жана биримдик, күжүрмөн даярдыктын деңгээлин жогорулатуу, аскердик техника менен курал-жарактын жаңы түрлөрүн алуу, ошондой эле аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык абалын жакшыртуу аркылуу куралдуу күчтөрүбүздүн дараметин мындан ары да өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Урматтуу мекен коргоочулар жана ардагерлер, ар бир адамга өз үй бүлөсүн ар кандай кыйынчылыктардан коргоосу ар намыс болсо, эч нерсеге алмашкыс ата мекен үчүн тикесинен тик туруп берүүсү ыйык милдет болуп саналат. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды көздүн карегиндей сактоодо берген антыңарга бекем туруп, аскердик милдетиңерди мындан ары да жогорку жоопкерчилик менен аткарасыздар деп ишенем. Эл жерине ак кызмат кылуунун үлгүсүн көрсөтүп келаткан согуштун жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлерине, аскер кызматчыларынын үй бүлөлөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Жалпы мекен коргоочуларды бүгүнкү майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге чыңден соолук, кажыбас кайрат, бийик дем күч жана үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Жергебизде ар дайым тынчтык жана бакубатчылык болсун. Булак Кабар KG.
30дан ашык өлкө Орусиянын Олимпиададан четтетилишин колдоду. 30дан ашык өлкө орусиялык жана белорустук спортчулардын эл аралык мелдештерге катышуусуна тыюу салууну колдоду. Бул тууралуу Reuters агенттиги Улуу Британиянын өкмөтүнө шилтеме берүү менен жазды. АКШ, Франция жана Улуу Британия кол койгон биргелешкен билдирүүдө айтылгандай, мындай позицияга Орусиянын Украинадагы агрессиясы себеп болгон. Орусиялык жана белорустук спортчулар өздөрүнүн мамлекеттери тарабынан түздөн-түз каржыланып жана колдоого алынып жаткандыктан бейтараптыкка таймашуусу канчалык негиздүү деген олуттуу кооптонуулар бар деп айтылат билдирүүдө. Документте ошондой эле Беларусь менен Орусиянын спортчулары өз өлкөлөрү баштаган согушту токтотуу менен гана эл аралык спорт коомчулугуна кайтып келе ала турганы айтылат. Булак Суперкежи. Россиянын коргоо министрлиги Киев Приднестровго каршы чагымчылык даярдап жатат. Украинанын бийлиги Приднестровго каршы куралдуу провокацияны Украинанын куралдуу күчтөрү жана Азов улуучулдарынын жардамы менен даярдап жатат. Бул тууралуу Россиянын коргоо министрлиги өзүнүн Telegram баракчасында билдирди. Колдоо болгон маалыматка ылайык, Киев режими Приднестров Молдова Республикасына каршы куралдуу провокацияны даярдап жатат. Аны Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жана Азов улуучул түзүмүнүн жардамы менен ишке ашырылат деп айтылат билдирүүдө. Приднестров аймагынан орус аскерлери чабуул жасады деген жалган шылтоо менен басып кирүү пландалып жатканын белгиледи. Бул үчүн украиналык диверсанттар Россиянын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин формасын кийип жасалма чабуулду уюштурат деп айтылат маалыматта. Коргоо министрлиги Украина менен Приднестров чек арасындагы кырдаалга көз салып жатканын жана кырдаалдын өзгөрүшүнө жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Россия Федерациясына тыюу салынган террордук уюм. Булак Спутник Кежи.